Кудайдын чакырыгы 27-июль. Мен чыныгы жүзүм сабагымын. Атам болсо жүзүмчү. Мендеги жемиш бербеген ар бир бутакты ал кесип таштайт. Ал эми жемиш берип жаткан ар бир бутакты дагы көбүрөөк жемиш берсин деп тазалайт. Силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. Ошол сыяктуу эле силер да менин ичимде болбосоңор жемиш бере албайсыңар. Мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар. Ким менин ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш берет. Анткени силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Өзүбүздү руханий ширелүү, жемиштүү сезип жатабызбы? Рухубуздун абалы кандай? Кургап калган жокпу? Күндөн күнгө ишеним бекемделип жатабы? Соолуган жалбырактай болуп, шалдырап, кош көңүл болуп, чарчап жаткан жокпузбу? Биздин руханий күчүбүздүн, кубанычтын булагы Кудайдын сөзү. Күч Кудайдын сөзүндө. Эгерде биз Кудайда болбосок, Кудайдын сөзүндө болбосок, жемиш бере албайбыз. Солуп калабыз. Соолуган бутактар болсо кесилип ыргытылат. Кудайдын сөзүн күнү түнү окуган адам, жазуунун үстүндө ой жүгүрткөн адам, суу жегине отургузулган, соолубаган бактай болуп, жемишин өз убагында берип турат. Көптөрүбүз жыйындан уккан насааттар менен жашап, ошол эле руханий тамак менен тамактанып калганбыз. Ал деле жакшы. Бирок жазууну жекече окуган, анын үстүнөн ой жүгүрткөн адамдын гана жашоосу жемиштүү, ширелүү болот.